Жубайым мен бүткөн профессияда болгону жакшыбы же илимдүү болгонубу? Эки сапаты барын табуу кыйын экен. Үйлөнүүдө максатым ата-энемди ыраазылыгына жетүү. Илимдүү, таква урпак калтыруу. Бул не деген түшүнүм болуп калды. Профессия билбейм кандай экен болсо дагы мындай да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Силер үйлөнгөндө эки нерсени карагыла. Динин жана мүнөзүн. Динин жана мүнөзү жакшы болсо болду. Үйлөнө бергиле, кызыңарды бере бергиле. Эгерде бербесеңер өтө чоң бузуку болот. Чоң фитна болот. Кармап отура берсең. Ал эми аял кишиге үйлөнүп атканда, кыз балага үйлөнүп атканда кандай болбосун? Пайгамбарыбыз айткан, төрт нерсесин карап үйлөнөт экен адамдарчы. Сулуулугун карап үйлөнөт экен, тегин карап үйлөнөт экен, байлыгын карап үйлөнөт экен, динин карап үйлөнөт экен. Силер динин карап үйрөнүп бактылуу боло бергиле деген да. Бул касият ошол. Ошон үчүн мына жердеги ал сиздин профессияңыздагы аны карап отурбаңыз, сиздин профессияңыздагы ал ошо профессия, медик болсом мен медик алышым керек, строитель болсом строитель алышым керек, повар болсом повар алышым керек депчи. Негизи сиз динин жана мүнөзүн караңыз, кайсы профессияда болсо да. Аялдардын эң жакшы профессиясы өзү ушул үйдө болуу да. Эң жакшы профессиясы. Үйдү таза кармасын, тамакты жакшы бышырсын, маанайы жарык болуп туруп, күйөөлөрүн күтүп алсын, балдарды төрөй берсин, аларды тарбия кыла берсин, чоңойтуп өстүрө берсин, жакшынакай кийимди тиккени, үйдүн тазалыгы, үйдүн куту, ордосу, берекенин очогу болуп тура берсин. Мындан өткөн профессия жок болот. Мындан өткөн бакыт жок. Ишенип койгула. Тегеренип баары ушуга келет. Бул мага капа болгондор болушу мүмкүн. Андай мындай тигиндей де, тегеренип ушуга келет. Мындан өткөн бакыт жок. Салыштырмалуу. Тараздан алып кел. Биз университетте окуйбуз. Жакында экзамен тапшырабыз. Анан биздин курста окугандар акча чогултуп, жашыруун экзамендеги суроолорду жооптору менен сатып алганбыз. Биздин кылганыбыз туурабы же жокпу эми кантип? Өзүңүз билип турасыз да менен сурайсыз. Ахиретте эмне болот? Өтө коркунучтуу болот таксыр. Сиздин кеңешиңизге муктажбыз деп. Баары эле түшүнүп атат мына. Ошо кантип болсун эле. Анан ошол мисалы азыр мындай да, экзаменде деле ошо китептерден суроолорду берет. Бардык суроого даярдан, билишиңче бил. Анан өзгөчө суроо, өзүнчө жооп менен мурда ушундай аралашып келген. Буну жашоодон чыгарыш керек. Сүннөт намазынын 3-чү жана 4-чү рекетинде зам сүрө кошулуп окулабы? Окулат да. Караңыздар. Фарыз намазда гана 3-чү, 4-чү рекеттеринде зам сүрө кошулбайт. Витр важипте, сүннөт намаздарда, нафил намаздарда сөзсүз кошулат. Кошулуу важип. Экиден окуйсуздар. Эң жакшысы. Эки. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ушунча көп хадис келет. Пайгамбарыбыз тахажжуд 12 рекет окуган. Тахажжудтан мурда 8 рекет кыямул лайл. 8 рекет. А тахажжудта туруп 12. Сумма салла ракаатайн, сумма ракаатайн, сумма ракаатайн, сумма ракаатайн, сумма ракаатайн, сумма ракаатайн. 6 жолу. 2ден 12 рекет. Тахырем күчөсүз 2 рекет да машалла. Фарыз намазында жамааттын ортосунда болсоң, жана ошол убакта даарат бузулуп калса, эмне кылабыз? Мурдуңузга колуңузду мынтесиз дагы, акырын чыгып кетесиз. Себеп бул бир даарат бузулгандын белгиси болот. Устаз, Куранды шыр окуш үчүн эмне кылуу керек? Кандай методу бар? Карынын алдына барышыңыз керек. Азыркы учурда Британияда жашап жаткан чоң аалым Шейх Хасан Али жөнүндө айтып бериңизчи. Мен тааныбайм. Чоң аалым болушу мүмкүн, мен өзүм жеке мен билбейт экенмин.
Dini bilimdi jogорулатуу үчүн чет өлкөгө чыгыш керекпи? Же Кыргызстанда да чет өлкөдөгүдөй сапаттуу жогорку билим алуу мүмкүнчүлүк барбы? Кайсыл окуу жайларды сунуштайсыз? Бүгүнкү күндө мен айтарым, эми жаңы баштап илим алып аткан болсо, Кыргызстанда окусун. Бирок чет мамлекетке сөз барыш керек. Илим алган илимди сапар менен алыш керек. Анын өзүнүн касиети бар. Канча уламалар өтсө, алардын баардыгы сапар тартышканда. Ошон үчүн иншалла бүгүн азыр буларга бүгүнкү күндө алхамдулилlah Кыргызстандын эгемендүүлүк, дин эркиндиги толук камсыздалып, Кудайым берген учур. Азыр канчалык ушул жерден алсаңыз алыңыз. Устаздардан, карылардан, фикh, тафсир, усул, акида, нахв, сарф, балагат эмнени аласыз илимден? Бүгүн бере тургандар бар. Аларды алып, анан кийин бисмилла деп чет мамлекетке барып, дагы өркүндөтүп келдим. Учурда Кыргызстанда сүткордуксуз, пайызсыз иштеген банктар барбы? Пайыз менен иштеген банктардын виза карталарын колдонсо болобу? Акча сактап. Биз салган акча менен пайызга алынган акча бир эле кампада сакталат. Бүгүнкү күнү көп жылдардан бери мына Эко Исламик банк ислам принцип каржылоолору менен иштешет. Андан сырткары дагы азыр бир топ банктарда атайы бир бөлүмдөр ачылган. Ал бөлүмдөрдө ислам принцип каржылоолорунун системалары иштейт. Ошолор менен иштесе болот. Ошолор менен договорлору, келишими, иш алып баруулары кылса болот. Албетте ба сиздин баягы кампасы бир экен деген ал өтө сложный вопрос, туура айтасыз. Бир жагынан мисалы арам иш кетип атат. Мына жер бир окошко ачкан, бирок ушул ислам банктын принциптеринин максаттары акырындан тазалап өтүш керек эле. Эко Исламик ошондой болуп өткөн. Бирок болсо мындайда бир казанда койдуку менен чочконуку бышыргандай эле болуп калат да. Бир казанда эконукун деген бышыргандай болуп калат. Ошон үчүн тияктан эми этияттанганга жакшы. Өзү вообще-то банктан эмне акча алайын деп атасыз сиз? Эмне кылганга? Той өткөргөнгө, сода кылганга? Вообще эле сиз адамдан деле, банктан деле карыз албаңыз. Менин сунушум. Адамдан деле, банктан деле албаңыз. Сизде бар нерсе бар го, ушуну оборот кылың. Ушуга каниет кылың, ушуну исрапка кылбаң. Азыр жемпириңиз бар, экинчи жемпирдин эмне кереги бар сизге? Бут кийимиңиз бар, экинчи бут кийимдин эмне кереги бар? Ушуну оборот кылыңыз, ушуга эле каниет кылып жүр. Башыңыз оорубайт, жакшы уктайсыз. Түндө суйку келет. Күндүзү каалагандай жүзүңүз жарык болуп жүрөт. Любой менен учурашат. Салам алейкум. Кандай? Не болду деп. Эч кимге карызыңыз жок. Эч кимден качпайсыз. Эч кимден жашырынбайсыз. Жок деп койчу, айтып койчу, спокойно. Туурабы? Эми бирөө башка неме кылып ал өзүчө эч нерсе деп. Эгерде ушунчалык сиз кайра карызга ушу акча керек болуп калган болсо, кээде ушундай учур болуп калат да. Адам баласында ушундай керек болуп калат. Анда жакшы адамдардан алыңыз. Салих. Адамдардан карыз алыңыз, карыз берип туруң деп. Ошону иншалла карап, алдабай өз убагында аракет кылып кайтарып бериң карызды. Жакшы адам болуңуз, сиз дагычы. Сизге жакшылык кылды, өтө чоң жакшылык кылды, дагы сооп, бирок сиз да жакшылык кылып өз убагында кайтарыңыз. Эгерде жакшы адамдардан таптакыр табылбай калса, сиздин кажетиңиз бар. Анда ал кажетиңиз той эмес, айтып коеюн. Аш эмес. Ал только бизнес. Мен ушуну алам, сатам. Ушуну алам, сатам. Макулбу? Ошон үчүн гана анда ислам принцип каржылоосу менен иштеп аткан банктарга барыңыз. Берки банктарга таптакыр болбойт. Түшүнүктүбү? Эрежени түшүндүңүз, эч кимден албаңыз. Ушунчалары кажет болуп турган болсо, салих адамдан алыңыз. Андай дагы адам таппай калсаңыз, анда ислам принцип каржылоору менен. Ошо дагы максаты бир соода гана болсо. Кудай берип тур машалла. Бизде мындай ар кимди сурай беришет да, мына кандай, мындай. Мен эми о кишилердин билбейм да. Анан көрүп ал бир маселе айткан болсо, ошону сиз бизден сураңыз.
Ал сунниби, шияби, сунни болса ханафиби, же шафииби, же салафиби бөлүп айтып берели да. Ана мына кандай, мына кандай. Мен каяктан билем, баарына жакшы эле оюм бар эми. Бирок кайсы маселесинде мисалы, чында. А мен азыр аны билбей туруп эле уга бер, окуй бер, бара бер дей турган болсом, анан адашып кетсе, мен каяктан билейин? Коюмда котурташ бар. Азыр заман ушундай болуп калып турганда. Сиздер интернет көп чукулабайсыздар да. Мындай көбүрөөк билип калышыбыз деле мүмкүн да. Интернет булактарда болот да көбүнчө мындай. Өтө жакшы, пайдаланыш керек. Мынандай караңыздар да. Динибиздинчи шарият маселесине адал, арам, фарыз, важип, харам, макрулерге байланыштуу Кур'ан-ы Каримде 6000ден ашык аят болсо 500 эле аят байланыштуу. 10%ке жетпейт. Так. Хадистерден 3000 хадистин тегерегинде эле болот. Миллион хадистерден 3000. Так. Ушул маселелерде башка жакты карабагыла. Анан калган маселелер бар. Кысастар бар, тарыхтар бар, баалуулуктар бар, кечиримдүүлүк, бул жак любойну кое бериң. Даже христиандар айтат, Библиясында бар. Эгерде бирөө сизди оң жагыңызга чапса, сол жагыңызды коюп бериң депчи. Буну деле кое бер, окуй бер. Булар коему мусулман экен. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер Бани Исраилден сөздөрүн тастыктабагыла, жалганга чыгарбагыла. Бирок мынандай насаат сөздөр болсо айта берсеңер болот. Насаат сөздөр болсо айта берсе болот. Мен ушунча болуп калды, бир окуя айтып берейин. Мен казы болуп иштейт элем. Бир орус бала исламды кабыл алды эле. Аябай жакшы, машалла. Кийин апасы келип турчу эле. Апасы келип анан ошол бала исламды кабыл алгандан кийин кичине катыгыраак мамиле кыла баштаганда апасы келип анан арызданып калды. Ушу апасына ушу Аллахым иман берсе экен дейбиз. Амин. Ушуга бир Кудай берген экен да. Аллаху акбар. Келип анан кийин бала бар боркеде мен каршы эмесмин дейт, балам исламды кабыл алганына. Просто баламдын мага кылган мамилесине жүрөгүм ренжийт да дейт. Бизде Библияда мындай бар дейт. Бир бала болгон экен, бир кызды сүйүп калыптыр да. Аябай сүйүп калыптыр. Аябай сүйүп калыптыр, анан тиги кыз болсо айтыптыр. Эгерде чындап эле сен мен алгың келсе, анда бир шартым бар дептир. Сен апаңдын жүрөгүн мага алып келип бер. Апаңды муздап, жүрөгүн алып келип бер. Мен сага тием дептир. Бул апасын өлтүрүп, жүрөгүн алып, сүйгөн кызына жүгүрүп баратып туруп, чалынып жыгылган экен. Жүрөк сүйлөптүр. Балам, балам, балам. Акырын тизең ооруп калбасын депчи. Ошол учурда мен өзүм деле кармай албай калдым өзүмчү. Ал деле ыйлап берди, мен деле ыйлап бердим. Эне дегенде мындай Библия, Тауратта ушундай насааттар келет да. Бул насааттар эмеге коомчулук бизде жашообузга айтсак эчтеке эмес. Биз алардан халал, харам боюнча маселени айтып аткан жерибиз жок. Түшүндүңбү? Ушундайлар айтса болот да. Ушундайларды айтса болот. Ушуну айтып атат, кара. Эне ушунчалык боорукер болот экен. Даже балага ушундай деп айтып аткан депчи. Анан кийин мен ыйлап бир кыйла алды эле эме болду. Мен деле анан сураганда кута калсын. Бирок кийин бала алхамдулилlah баланы чакырып, мен жолугуп, айтып, деп неме кылып, кыйла жакшы болуп кетти бала. Өзү деле жакшы болуп кетти. Кийин анан бул мен казы болуп иштейт элем анда. Бул 2011-жылкы окуя да. 10 жыл мурдагы окуя. Ошондой эле азыркы мына алымдар боюнча тияк-бияктардан азыр дүйнө ушундай бир дүрбөлөң болгон, фитне болгон учур. Бир жагынан этиятташыбыз да керек. Бир жагынан баалуулуктар бүгүн пайдалансак дагы жакшы. Ошон үчүн азыркы айтып атканым акыйда маселесинде, фик, халал, харам маселесинде башка жакта укпагыла. Сиз аны жетишпейсиз. Бир аятта айтат, ал аят мансухпу, мансух эмеспи? Ошол аяттын каршысында дагы башка аят бар. Андай эле. Мисалы да, ал хадистерде кандай, качан амалы кылынган, исламдын башында эле түшкөн, кийинде сиз разбирать эте албайсыз аны. Сиз билбейсиз аны. Өзүнүкүн так кылып коет, каяктан билесиз аны? Аны ошо ойдон сиз кетсеңиз, туура эмес багыт алып кетесиз да. Корккон жерибиз ушундай. Атак баалуулуктардан, баалуулуктар түшүндүк да. Мүнөздөрдөн, кулук мүнөздөр, баалуулуктардан уга бериңиз, насааттарга. Сиңире бериңиз. Бул деген чоң нерсе да бул. Макулбу? Так.